Менин атым Дастан, мен 14 жаштамын, Ошто 9 класста окуйм. Мен 25 жашка чейин миллионер болгум келет. Мага кандай 3 кеңеш бересиз? Биринчи кезде аябай жакшы сен максат койдуң. Анан убакыт да бердиң өзүңө. Менин 3 кеңешим биринчи кезде сен социальный медианы өздөштүр. Вот Инстаграмга чык, Facebook, TikTok, YouTube'дан каналдарын ачып, өзүңүн ойлоруңду ар кандай нерселер боюнча бөлүшүп тур. Өзүң үйрөнүп аткан нерселер жөнүндө, пайдалуу нерселерди үйрөнүп аткандарыңды айтып тур. Бул өтө маанилүү, себеби сен жакшыраак сүйлөгөндү үйрөнөсүң, оюңду бөлүштүргөндү үйрөнөсүң, оюңду кызыктуу кылганды үйрөнөсүң. Сен көп нерсени үйрөнөсүң ошол процессте. Андан кийин сен болсо өзүңө фанаттарды топтойсуң. 1000, 2000, 5000, 10000, 100 000 фанатың болот. Бул өтө маанилүү жашоодо фанаттарың группа поддержки болгону. Экинчи нерсе, мен сага сунуштайм, сен бизнес башта. Вот сен айттың bubble tea жакшы көрөсүң депчи. Вот Ошто жашайсың, үйүң жанында, жемектегиң жанында жакшы точка таап, bubble tea бизнес башта. Сен эрте үйрөнүшүң керек клиенттер менен иштешкени, эрте үйрөнүшүң керек акча тапканы. Американецтер эмне үчүн бай? Көп американецтер. Себеби алар 14 жаштан баштап иштейт. 15 жаштан право алса болот. И көптөр уже мектепти бүткүчү уже 3-4 жыл тажрыйбасы бар клиенттер менен иштешкен. Ошол үчүн американецтер өтө клиентке ориентированы. Ошол үчүн орточо американец, орточо кыргыздан 10 эсе продуктивдүүрөөк. Себеби алар уже эрте иштей баштайт да. Адамдар менен иштешкени, күлүп, суроосуна жооп берип, клиентти канаттырганды билет. Ошол үчүн сага экинчи сунушум, сен эрте бизнес башта. Кичинекей жөнөкөй чакан бизнес башта. И сенде социальный медиа болуп, уже фанаттарың болгондо, ошолор сенин бизнесиңе келет. И сенин бизнесиң күчөйт. Үчүнчү кеңешим, сен англис тилин үйрөн. Сен дүйнөдө баардык маалымат англис тилде, и баардык технология биринчи кезде англис тилде жазылат. Ошол үчүн сен англис тилин үйрөнсөң, баардык технологияны өздөштүрө аласың. Мен 14 жаштамын да, акчам жок азыр. Примерно нет, $80 бар да. Ошол акча менен кантип баштаса болот бизнести? Сен биринчи өзүңө жаккан, кызыккан нерсени тап, определять эт. Ошол болсо азыр сенга bubble tea, bubble tea аябай жакшы көрөсүң. Сен ошо bubble tea бизнес баштасаң болот. Bubble tea баштаганда өтө арзан. Билесиң, менин кичинекей балам 10 жашта bubble tea жасап аткан. Сен бюджет түз, карап көр. Эң арзан, эң жакшы точка арендага канча турат экен? Мисалы, ай сайын канча болушу мүмкүн? Үйүң жанында $500 айына. Айталы 500 сом болот да примерно. долларга которсоңчу, $500 дейли, арендасычы. Анан сен жанагы материалдарды сатып алганда канча? Айталы дагы $500, ошондо $1000. $1000 сага керек акча бизнести баштаганы. $1000 кантип тапсаң болот деп ойлойсуң? Банктан кредит алып тургум. Жок, банк сага бербейт кредит. Кантип дамырсаң болот? Апамдан алып турдум да. Дагы апаңда жок болсочу, мисалы апаңда $100 болсочу, сага бергени. Родственниктерден сурап көрөм да. Интернеттен? Родственниктерден. Кайсы родственниктерден? Көп да. Көп, канча? Апам тараптан, атам тараптан. Толтура, бир айталы бир 50 жакын тууган бар, Вот ар бирөөдөн $100 чогултсаң, анан сен айтасың, мага акча берип тургула, 3 айдан кийин бизнесим жакшы болсо, силерге $200 кайтарып берем депчи. Динарижеден сура, Маматакадан сура. Вот туугандарың көп. Ошентип 10 адам сага ооба десе, сенде $1000 болот. Баардык 50 тууган тең ооба дебейт. Ошол үчүнөн вот аракет кылыш керек, баары менен сүйлөшүп. Ошол үчүн сен биринчи бизнес план түзүшүң керек, жакшы бизнес план. Ал үчүн AI-ды колдонсоң болот. Ал үчүн дагы сен расчетторду топтошуң керек да. Ушул жерде аренда кылам, мен ушинтип сатам. Ишенимдүү болуш үчүн сен өзүң да bubble tea жасап көрсөң, туугандарга ичкени берсең, алар деле жагып, жакшы көрүп, сага $100 бергени, $200 бергени көбүрөөк кызыгат.
кыласыңбы? Кудай кааласа кылам, Да? ийгиликтүү болом. Давай ошентип биринчи капиталыңды топто. Эркектер кыйын болуш керек. Эркектер бай болуш керек. Ошол үчүн сен ошо жолуңду эрте башта. Ошол үчүн да кыргыздарда жакшы сөз бар ойлойм. Байке деп айтат да. Улураак адам болгон сайын ошончолук байраак болуш керек. Ошол үчүн бай аке да. Кедей аке бизде айтпайт, только бай аке. Ошол үчүн сен бай болушуң керек.